Парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы коомчулуктун, шайлоочулардын үмүтүн актадыбы деген суроонун айланасында сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору атуулдук активист Динара Ошурахунова жана депутаттар Дастан Бекешев менен Алманбет Шыкмаматов. Кош келдиңиздер. Динара айым, сизди парламенттин дарегине дээрлик бир дагы жолу жылуу пикир айтпаган ишмер катары билебиз. Андыктан алгачкы суроом, бул чакырылыш сизге эмнеси менен жакпай жатат? Жок, биринчиден мен макул эмесмин, анткени жылуу сөздөр парламентке айтылбаган деген бул туура эмес. Анткени ошол эле парламентте жанагы өзүнүн жардамчылары менен каржылоо боюнча ошол көтөрүлгөндө мен ошондо парламент күчөткөнгө, парламентский системаны күчөткөнгө ошол көбүнчөсү мен ошол жумушту аткарам да, ошол айтып жүрөм. Бирок ушул маекти баштаардын алдында сизди мисалы жанагы Facebooktагы баракчаңызды карап көрдүм. Көпчүлүк эле ушул парламентке сын айткан пикирлер экен да. Ошондон улам ошентип айтып атам. Туура. Бирок менин суроом, эмне үчүн ушул 6-чакырылыштагы Жогорку Кеңеш сизге жакпай жатат? Жакпаганы бул жерде 6-чакыруунун негизи депутаттар өздөрү жагабы жакпайбы деп айта албайм, бирок алардын демилге көтөрүлгөн демилгелери ошол боюнча сын айтып атам. Биз азыр көрүп атпайбызбы, бир 20-дай 30 чактуу эле депутаттар чынында эле ошол парламенттин функцияларын жакшы түшүнүп, мыйзам долбоорунун процедураларын жакшы түшүнүп, ошолор анан активдүү чыгып позицияларын билдирип айтышат. Калгандары болсо көбүнчөсү биз азыр көргөндөй эле жанагы мындай көп деле жумуш менен алектенбей эле баягы өзүнүн бир кызыкчылыгы боюнча эмне булар кимдер экенин биз дагы биле элекпиз. Тааный элекпиз. Деги эле мына сиздин оюңузча идеалдуу парламент деген кандай болуш керек? Анда бүт бардыгы ошол адискөй, бүт бардыгы юрист, бүт бардыгы ошол мыйзамдарды терең түшүнгөн адамдар болуш керек. Жок. Ким болуш керек? Эгерде бизде парламентте жалгыз эле юристтер отурса, анда парламент эч качан парламент институт катары болбойт болчу. Бул жерге позициясын так билген, позициясын так айта алган, ошону так туруп ошону до конца айтып ошону коргогон адамдар келиш керек. Парламент деген бул эмне деген? Бул кеңештик орган. Кеңеш орган болгондон кийин бул жерде ар тараптын позициялары ачык айтылып, эгерде уруш талаш болгондо дагы ошол дагы уруш талаштар дагы ачык айтылып, эмнеге ушундай суроолордо кандай позициялар бар, оппозиция дагы өзүнүн пикирин айткан, коалиция дагы өзүнүн пикирин айтып, ошонун ортосунан анан кийин эң баягы алтын бир чечим кабыл алган парламентте. Эгерде болсо баары келип эле унчукпай, алардын ордуна лидерлер, фракциянын лидерлери эле баарын чечим кабыл алып коюп эле депутаттар отурса, анда бул эмне деген парламент? Мындай парламент деген анда кеңеш деп айтылбай калат да. Дастан Бекешев, сиз мыйзам долбоорлорун эң көп сунуштаган депутаттардын бирисиз да. Динара айым айтып аткан сын пикирлерге кошуласызбы? Азыркы 6-чакырылыштагы парламенттин эффективдүүлүгү кандай болуп жатат сиздин багыңызда? Парламент эффективдүү эле иштеп атат. Ооба, бизде бир топ экономикалык, социалдык проблемалар бар. Аны биз мисалы депутаттар мындай чече албайбыз. Аны биз өкмөткө ар кандай поручениени беребиз, коалицияны түзгөндө бир талаптарды коебуз. Сөзсүз, ооба, бизде кыйынчылыктар бар. Ошол эле бюджет жактан, башка жерден, бирок парламентте кайсы маселе болбосун, бул жерде ачык мындай талкуу болуп атат. Ар кандай ар тараптуу ушундай позициялар айтылып жатат. Идеалдуу парламент эч качан болбойт. Идеалдуу парламент эч жерде жок, даже өнүккөн мамлекеттерде ушундай жок. Өнүккөн мамлекеттерде биз дагы карасак, кээ бирде мушташ болот, кээ бирде мындай туруктуулук болуп калат, абдан мындай кызыктуу эмес деп ушуну айтышат. Кээ мамлекеттерде наоборот, мисалы ошол эле Японияда кээ бирде мушташ болгондо бүт эл карап баштайт, эмне парламентте болуп атат. А так чындыгында биздин парламентибиз, мен ойлойм, ролду жакшы эле аткарып атат. 5-чакырылыштагы парламент бул Кыргызстандагы парламенттик башкарууга мындай жол салуучу системасы деп айтылып жатканда, ошол өнүгүүнү 6-чакырылыштагы депутаттар, Жогорку Кеңеш актай алдыбы? Ошо өнүгүү менен келе жатабы же
азыр артка чегинүү байкалып атабы? Биз азыр эле 9 ай эле иштеп атабыз. Азыр мындай бааны кое албайм, себеби келечекте эл өзү ушундай бааны коет, акталдыбы же акталган жокпу, өнүгүп атабызбы же өнүккөн жокпузбу. Мындайда биз еще толук бойдон парламенттик форма өткөн жокпуз. Бул реформалар дагы эле келечекте. Ошондой эле биз айта алабыз, кандай биз туура эле кадам менен баратабызбы же ошол эле жерде калдыкпы. Жогоруда белгиленгендей, парламентте бир 20-30 эле депутат иштеп атат, калганы эмне кылганы белгисиз деген сын пикирлердин айтылып жатышы эмнеден улам деп эсептейсиз, Алмамбет Шыкмаматов? Эң оболу, мен мындай айтмакмын да, мына парламентте карап турсаңар, өкмөттү үстөккө босток сындайбыз. Мына бир күн боло элек да, бир кандай гана маселе боюнча өкмөттүн мүчөсү келеби, өкмөт келеби, биз сындагандан сындайбыз. Бизди ким сындайт? Бизди мына жарандык коом, эл сындап турганы бул табигый нерсе. Эң негизгиси биз мактоодон коркушубуз керек. Мына мактап отуруп, Алга Кыргызстан, Ак Жол дегендер мамлекетти туңгуй калып келип каптаган. Ошондуктан биз өкмөттү, эл бизди сындап турганы, ал эми кайра өкмөт тескерисинче элге кызмат кылуу туура болду, туура эмес болду, анын айынан эл бизге баа берип туура эмес иштеп атасыңар да, биз тиги эл өкмөткө баа берип, ушул система бири-бирине карым-катнаш болуп турганы бул табигый нерсе. Муга терикпешибиз керек. Жана мындан да жакшы иштегенге, ошол коомчулуктун критикасы азыраак болгон аракетти кылышыбыз керек. Ал эми сиздин суроо боюнча жана 20 депутат иштейт, калгандар иштебейт деген, мен эми бул менен көп макул эмесмин. Анткени 120 депутат баардыгы бирдей иштейт. Алар добуш берет, кээ бирөө аз сүйлөп көп иш кылат дегендей мыйзам жазышат, кээ бирөө тескерисинче көбүрөөк сүйлөйт, азыраак иш кылат. Ошондуктан ушул сунуштарды айтат, иш ар кандай тарапта өтөт. Бирок баардык маселе бул коллегиалдуу орган болгондон кийин баардык маселе ошол жалпы парламенттин жалпы баягы коомчулуктун бир көзөмөлүндө да. Бирок мына атуулдук коомдун өкүлдөрү, жөнөкөй жарандар абдан көп мына пикирлерди айтылып калат. Бир жалпы жонунан мындай үстүрт эле бир сын кетип атканы байкалат да. Бул парламент жаман деген эле бир сөз көбүнчө ошондой айтылгандай сезилет да. Ал эми ушул депутаттын ишинин эффективдүүлүгү кантип өлчөнөт? Мисалы, сиздер атуулдук активисттер кантип өлчөйсүздөр? Мисалы, регламентте азыр мына көтөрүп атпайбы? Ошол регламентте биз азыр карасак, ошол көпчүлүк депутаттардын функцияларын алып коюп атышат. Алып көп жанагы бийлик деген төрагага, фракциялардын лидерлерине берилип атат да. Ошол эле командировканы чечмей, жанагы координационный бир кеңеш түзүлгөн, аны болсо деген эми баары кеңеш болгондон кийин баары келип кеңешип сүйлөшүш керек да. Бирок ошол төрагасы деле өзү деле кээ бирде чечим кабыл алып койсо болот деген ошондой эмелер берип атканы, бул ошол как раз парламентаризмге чоң зыян. Андай эмес, биз регламент ошол регламент мыйзамды как раз күзгө чейин калтырдык. Жок, ошондуктан аны деген кайрадан аны жакшы карап көрүш керек. Анткени баягы эми көп эле адамдар биз айтып атпайбызбы? Кээ бирде биз мына караганда депутаттар деген өзүлөрүнүн баягы парламенттик функцияларын күчөтпөй, ошо менен колдонбой, аз айтканга ошондой бир демилгелерди көтөрөт да. Аткаруу бийлиги жасап атат, бирок эл сынды парламентке айтат. Эмне үчүн? Анткени эл аткаруу бийлигин шайлаган эмес, эл парламентти шайлаган. Парламент аткаруу бийлигин көзөмөлдөбөй атасыңар деп сындайт. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, аткаруу бийлиги эч качан элге убада бербейт. Ал эми партиялар, кандидаттар асмандан айды алып беребиз деген убадага чейин беришет дагы, убадан аткаруу келгенде аткарбайт. Эл ошон үчүн талап кылат. Кана убадаңар, алдадыңар деп. Мына бул эмне үчүн сын пикир дайым парламентке болот. Мына Жок, популисттер өнүккөн мамлекеттерде дагы эле бар. Ошо эле Америкада азыр биз карасак президенттин шайлоо болуп атат. Аларда дагы бир талапкер популисттик мындай убадаларды берип жүрөт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ушундай эле боло берет. Эл өзү чечет да шайлоо учурунда. Алдап атабы мени же алдаган жокпу, туурабы? Дастан Бекешев, сиз айтсаңыз, мына ар дайым эле ушул коомдук кысым алдында, басым алдында, сын алдында иштеген кандай, мисалы, депутат үчүн?
мисалы кээде туура мыйзам долбоорун сунуштаганда дагы абдан катуу эле сын пикирлер айтылып кетет. Бул өзү кадыресе көрүнүшпү же сиздерге дагы бул өтө кыйынбы ушундай сындарды кабыл алуу? Менин оюмча бул сындар туура эле, бирок аларга дагы жооп бериш керекпиз. Депутат ачык иштесе, ошо сөзсүз сын пикирлер тиет. Ачык иштесе, ал жооп бергенге даяр, постоянно даяр да. Мисалы бир эгерде сынды азайталык десек, бул атайын өзүнүн да механизми бар. Бул деген жанагы коомдук, анан кийин парламенттик угуулар. Эгерде чынында эле баягы пикирлер келишпей атса, эгерде сын ошондой эле туура эмес айтылып атса, түшүнбөй калса, анда ошол парламенттик угууларда, ошол коомдук угууларда ошол депутаттар келип өзүнүн позициясын айтып, эмнеге ошол демилгени көтөрүп атат, коомчулуктагы өзүнүн пикирин айтып, эмнеге алар каршы чыгып атат, кайсы жерде колдойт, кайсы жерде колдобойт деген ошондой атайын механизм бар. Просто бул 6-чакыруу деген ошол механизмди көбүрөөк колдонсо. Мындан мурдагы чакырылыштагы жогорку кеңешке эң көп сын бул баягы алардын чыгымы тууралуу, депутаттарга канча акча коротуп атат, бюджеттен канча акча кетип атат, алардын артыкчылыктары эмне, кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонот деген суроолор болгон да. Аны эске алып 6-чакырылыштагы депутаттар мына көп жанагы артыкчылыктардан баш тартты. Баш тартканда да сынга кабылып атат. Эми парламент алсырады. Бул парламент өзүнүн мындай толук күчүн колдоно албай калат деген да сындар айтылып атат да. Ошол бир тең салмактуулукту кантип табыш керек анда? Мисалы, парламент коомчулуктун суроо талабын аткарып атат, бирок аткаргандан кийин дагы сынга калып атат. Туура, ал жерде деген кичине мына популисттик болбош керек. Кайрадан, эгерде парламент өзүнүн функцияларын күчөткөнгө ар кандай аракеттерди жасаса, бул жакшы, албетте. Мисалы, ошол эле жардамчылар, алар менен жакшы колдонуп, ошол жардамчылар жакшы билимдүү болуп, консультанттар ошол көбүрөөк жардам берсе, канча көп ошондой профессионалдуу адистерди ар бир депутат ошол жанында жүрсө, ошончо ишти дагы аткара алат. Эгерде жанында бир дагы жардамчы консультант жок болсо, же баягы эчтекени билбеген бир адамдар болсо, анда ал депутаттан деле көп мындай иш жасабайт. Бизде деген азыр артыкчылык жөнүндө ким айтып атат? Колунда бар бизнесмендер айтып атышат. Ошолор айтып атышат. Ой, бизге деген квартира да кереги жок, машина да кереги жок. Албетте, аларды деген килеген монопольный бизнестер болуп атса, алар деген мындай парламентте 120 машинаны деген алар деген жеңил алышат да. Жок, бул ошол. Анан ошон үчүн бул жерде баягы жөн эле фракция менен келген депутаттарды бир ошол жанагы колунда бар адамга көз каранды кылбай, өз позициясын ачык айта алганга ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек. Бай депутаттар эле ушуну демилгелеп анан кийин колдоого алынып кетти деген жаңылыш болсо керек. Себеби дегенде фракциялардын көпчүлүгү эле ушундай демилгени колдогондой болду да. Сын, мен ойлойм бул майда чүйдө маселе депчи. Мен ошо майда чүйдөсүнө токтолбой, токотор жерин айткым келип атат. Сындаган адам биринчи кезекте толубай сынчыдай болуп, адилеттүү болуш керек, өзүнүн ой жүгүртүүсү таза болуш керек, деңгээли күчтүү болуш керек. Анан ал ошондо сын берсе, ошол кишинин сынына туура жүрүш керек. Сындын дагы катуу бассаң таскаксың, жай бассаң аксаксык дегени бар да. Мына депутаттар квартирадан, үйдөн баш тартпайсыңар деп сындаган. Силер ушул тепкен машинеңер, жүргөнүңөр, турганыңар, шайлоого кеткен акчаңар кандай, анан ушул машине, үй сурап атасыңар деп. Эми машина үйдөн отказ кылса кайра сындап атат. Силер популистсиңер, алгыла үй депчи. Мындай да, мен ушул привилегиядан баш тартуу боюнча мен да макулмун. Мен деле оокатым ашып ташаган жок. Бирок эмне үчүн мына мугалим, эмне үчүн мына башка мамлекеттик кызмат, мына сиз мисалы үчүн эмне айырмабыз бар? Сиз да мамлекет үчүн кызмат кыласыз, мен да мамлекет үчүн кызмат кылам. Эмне үчүн менде мамлекет мага үй бериш керек, машина бериш керек, шопур бериш керек, анан толгон токой жардамчы бериш керек. Мени эл шайлаганда мыйзамды кабыл алууга мага бир гана консультант жетет, мыйзамга жардам бергенге. Ал эми 6 саманым аман турганда мен өзүм эл катары жумушка барып келип турушум керек. А эгерде жана үй жок дегенге мен толугу менен ишенбейм. Үй жок, депутат жок. Эми балки мага катталган эместир. Антейин десең үй жок, жаран бизде көп да. 120 ичинде депутаттардын баары тең ошол Бишкекте жашап жүргөн адамдар. Анан
ошол Андай эмес, мисалы биздин фракцияда өзгөндөн келишкен, башка региондордон келишкен. Вот мисалы алар айтып атышат, мен кайга барам? Квартираны азыр арендага алсам, дейт, $400–500 дейт турат ушунча. эмне үчүн мына суроодо эмне үчүн башка жарандарыбыз айлыгын аренда алыш керек? Айлыгы практически ушундай. Эмне үчүн башка? Бирок биз башкаруу ушул жерде каякта туруш керек Бирок, иштегенге. Алмамбет мырза, Анда биз деген бул жерде аймактардан башкаруу шайлар системасы жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Биз баягы адамдардын жанагы айлыгын теңөө, жашоо турмушун теңөө жөнүндө сөз кылган жокпуз. Азыр биз башкаруу системасын алсыратып, кайра бир айрым саясий күчтөр парламенттик башкаруудан эми президенттик башкарууга өтөлү деген бир даярдыктар тууралуу, саясат тууралуу сөз кылып атпайбы? Ал башка кеп, муну менен квартира берүү менен парламенттен президентский формага секирип кетпейт эч качан. Мындайда адилеттүүлүк биринчи орунда турат. Эгерде биздин жарандарыбыздын, карапайым жарандын телегейи тегиз болуп, жана европалык деңгээлге жетсе, алар да эч качан атаандашпайт депутаттарга. Азыр мына карагылачы, тиги эң автопарк кимдики мына? Биздин, мен кээде уялам эшикке чыгып. Машиналерди карагылачы. Анан бул мамлекеттик эмес. Анан менчик машина бар. Демек мына менчик дегенде машинеге акча бар, үйгө акча жок. Жана суроо болуп атпайбы? Эгерде өзгөндөн келсе, каякка жашаш керек? Өзгөндөн келсе, квартира сатып алып жашаш керек. Ал парламентте кандай акча барып атат шайлоодо? Жок, кечиресиз, кыла туруңуз. Бул Тепкен машинеси бир квартиралык, бирок квартирам жок дейт. Эми мындай да албетте биз баягы бул суроо эмне үчүн талаша көтөрүлүп беребиз. атат? Эмне үчүн мисал деген бул парламентте биз деген эмне үчүн ушинтип бул акча төлөп ушинтип содержать этишибиз керек деген суроо эмнеден көтөрүлүп баштады? Анткени эгерде парламент негизи өзүнүн жумушун жакшы аткара албаса, өкүлчүлүк функциясын жакшы аткара албаса, контролдук функциясын жакшы аткара албаса, эгерде биз деген баарыбыз көрүп атпайбызбы? Көбүнчө депутаттар келип бул жерде деген баягы үй салып алышып, ушу жерде калып, мисалы ал авторитеттүү лидер, мисалы Баткенде, эмне үчүн кайра Баткенге кетпейт? Мандаты бүткөндөн кийин ошол жерде өнүктүрүп, ошол жерде жакшы жумушка иштебейт. Эмне үчүн баары келип эле Бишкекте калып калат? Анткени ушул жерден үй салышып, ушул жерден бизнес жасашып, ушул жерде калып калып атат. Ошондуктан көбүнчөсү баягы эл караганда, алардын проблемалары чечилбей атат. Экономикада деген эч кандай өзгөрүү болгон жок. А бирок депутаттардын баары тең эле баягы бүткөндөн эле баарын эле бизнестери, кафелери, ресторандары ачылып калып атат. Анда булар иштебей атат. Иштебеген үчүн анда биз эмне үчүн буларды деген ошондой эметишибиз керек. Мына суроо ошондон башталып атат. Бул даже квартира, автоунаа деген ошондон өзүбүз каршы чыгып атабыз. Жок, бизнеси көп, акчасы көп, бирок квартирасы жок. Мамлекет квартирасы. Жок, ошондуктан бул жерде баланс болуш керек да. Эгерде жок, мен сиз сүйлөп аткандан учуп кое турдум да, туурабы? Сиз аягына чейин ошол айтасыз. Биз жер бул базар эмес, эгерде бизнесмен болгондон кийин ал өзүнүн артыкчылыктарын, пожалуйста, мындай баш тартсын. А эгерде колунда жок болсо, бири-бирден сүйлөйлү. Болбосо эми бул мен мисалы үчүн сөзүңүздү бүтүрө алыңыз. Кыйкырышкым келген жок да. Эгерде биз депутаттарга үй берели десек, мына азыр добуш берип, депутаттарга үй берели десек, ушу жаранды коом, Динара Айым баш болуп бизди сындамак. Биз үй берели дедик, үй бербейли дедик. Кайра сындап атат. Алыш керек булар үй деп. Анан биз болгону айтып атабыз, мына менин коллегаларым мага таарынат эртең. Эмне үчүн биз үй ала ал десек, сен каршы чыгып атасың деп. Мага да оор ушул сөздү айтыш. Бирок адилеттик деген болуш керек да. Шайлоого акча коротсо акча бар. Машина тепсе акча бар. А үйгө келгенде эле үйүм жок, мага үй бергиле. Бул туура эмес. Убактылуу болсо дагы андай депутат болбосун. Депутат болгон адам алган айлыгына, мына айлыгына барып квартирага жашасын. Үй алуу, үй берүү, депутаттын артыкчылыктары ушул маселелерден өтүп, качан парламент өзүнүн ишин аткара баштайт? Ошон үчүн бизде бир топ популисттик мыйзамдар чыгып атпайбы? Ошон үчүн биз ошо такалып отурабыз да. Квартира боюнча, машина боюнча. А мындай чындыгында айтсак, квартира боюнча сөз болбош керек, себеби бул мамлекеттики үй. Эч ким жаңы үйлөрдү албайт, эч ким сатпайт. Ушундай эле кала берсин, гостевой доманы айтабызбы, же башкача айтабызбы, кала берсин, анын бюджетке даже таасирин тийбейт да. Канча шайлоочулар келип атат, бир эле консультант отурат, ал деген баарын тең, мисалы деген ошол шайлоочуларды кабыл алып алат. Же ошол эле баягы азыр мына мен көп эле депутаттардан угуп атам тегерек стөлдөргө катышканда.
бир эле жардамчы калып калды. Биз деген баягы канча мыйзам долбоору деген демилге көтөрүлүп атканда ошолорду окуганга убакыт болбой атат. Анткени деген баягы жардамчыбыз аз болуп атат деп ошондо эле айтат. Анда кыскартыш керек. Анда деген ошол деген эле жанагы количестволорун мыйзам долбоорлордун кыскартып коюш керек да. Бир кандай бир ошондой бир эмеге баланска келиш керек да. Албетте баягы ар кандай сыноолор болот, бирок 5 жылдын ичинде көрөбүз эми. Мындай да. Жалкоо депутат 15 жардамчы берсеңер дагы 15өөнү өзүнүн кызыкчылыгына иштетип эч качан мыйзам жазбайт. Ал жанагы менден мыйзам жазбай атам анткени менин жардамчым жок деген бул курулай шылтоо. Мына Дастан Далабаевич эң көп мыйзам киргизген депутат. Дастан Далабаевич өзү эле окуп дагы жазып атат. Анан эми ушу мыйзамды окуш үчүн жардамчы окуп берип ал тиги көзүн жумуп тамга тааныбайбы? Мыйзамды өзү окуш керек, жардамчысы жок эле. Өзү жазыш керек. Бир жардамчы менен мыйзам жазууга мына мен сизге. Сиз депутат эмессиз, мен депутатмын, мен билем. Мыйзам жазууга бир жардамчы толугу менен жетишет. Анткени бизде масса аппарат бар. Алар да жардам берет. Комитеттер жардам берет. Юротдел деген бар. Билесизби? 300 киши бар ушул парламентте. Ошонун баардыгы ар бир депутаттарга жардам берет мыйзам чыгаруу. Ошондуктан жанагы помощниктерди көбөйтүш керек. Ошондо көбөйткөндө эффективдүү болот дегенге мен кошулбайм. Нака популизм ушул жерде. Анан эми мындай да адилеттүүлүк үчүн. Негизи кээде мен ойлонуп кетем. Ушул биринчи айтыш керек окшойт. Бизге үйдүн кереги жок. Эчтегенин кереги жок. Анан булар кыйкырып чыгат. Жок керек, алгыла, популисттер алгыла. Анан макул деп баштылдый салып, скромный болуп алып коюш керек окшойт да. Чынеле, бюджетиңер кыскарган жок да. Суранып атасыңар, үйдү алалы, жардамчы да алалы деп. Эми ушуга баралыбы эми? Жок, ал деген үй делен бул популизм болсоңор боло берле. Мен деген бюджетти кыскартуу боюнча ал бюджетти силер кыскарткан жоксуңар. Биз азыр мына анализдегенден кийин ошол бюджет деген мисалы ошондой эле калыптыр. Бир 10%га 20%га эле азайыптыр. Анда эмнесини ошол ошончо керек беле, ошол убактыбыз бүтүп калды, убактыбыз аяктап калды. Дастан мырза, мынакей акыркы суроом сизге да. Ушунча мисалы талаш талкууларга карабастан Жогорку Кеңештин 6-чакырылыштагы депутаты мына жаңы сессиялык жыл башталганда келерки жылдары ошол коомчулуктун үмүтүн актап кетет, шайлоочулардын үмүтүн актап кетет, толук иштеп бере алат деп ишенесизби сиздин багыңыз? Эми мен ойлойм, мындай мен так айта албайм, себеби азыр көрүп атасыз, бизде түз эфирде депутаттар талкуу кылып атышат. Ар бир шайлоочу көрүп атат, өзү сезип баштады. Бул бул чакырылыш акталабы, үмүттөрдү акталабы же акталбайбы, ошону өзү сезет да. Мен азыр мындай айтсам, мисалы жок акталбайт, анда мен өзүм магдатты тапшырыш керекмин да. Акталат десем, мен дагы көп мындай өзүмө нагрузканы берем да анда. Демек буну убакытка коюш. Турмуш бул тынымсыз күрөш жана тынымсыз аракет. Мына күн сайын өмүр бою ошого аракет кылыш керек да. Мына жакшы тилек жарымырыс деп. Анан эми сурооңузга. Депутаттарга мына көрөсүздөр, кийин дагы ар дайым депутаттарга элдер терс баасын мындай өтө жакшы бааны мына Европада да бербейт. Анткени ар дайым тынымсыз бир проблемалар чыгып турат. Улам мына Европада миграция, тигил бул, терроризм. Анан биз ага ушул сындайт, бизди сындабайт деген маселени четке кагып, ар дайым жакшы иштегенге аракет кылышыбыз керек. Ал эми парламент жакшы иштеп атабы, жаман иштеп атабы, муну элдин жашоо деңгээли менен айтып бере алабыз. Мына жашоо деңгээли жакшыбы, мыйзамдардын жогорку күчү орнодубу, сот адилеттүүлүгү барбы, жарандык коом күчтүүбү, адамдардын укугу корголдубу, мамлекетибиз укуктуубу? Мына ушул критерийлер менен баа берип, эгерде ушулар баягы жалпы стандарттарга жооп берип атса, анда биз айтабыз, Кудай буйруса, эл өкүлдөрүбүз, өзүбүз шайлаган партияларыбыз, жарандарыбыз жакшы иштеп атат деп. Эгерде биз артка кетсек, мыйзам жана эмелек айткандардан эле кайра артты көздөй кетсек, тилекке каршы биз жаман иштеп аткан болобуз. Анан тараза эл, шайлоочулар да эл. Эл шайлайт, өзүлөрүнүн азаматтарын бата берип жумшайт, анан эл баасын берет. Анысы туура. Маегиңиздерге чоң рахмат. Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору Динара Ошрахунова, Дастан Бекешев, Алманбет Шыкмаматов. Сиздерге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.